Асанбек Кулманбетов. Киши жегич кемпир. Чыгарманы окуган жана аудиолоштурган Адлет Чубаков. Урматтуу окурмандар, сиздерге сунуш кылынып аткан бул баян Кыргыз Караван газетасынын 13 санына жарыяланган Киши жегич кемпир экен аттуу макаланын негизинде көркөмдөлүп жазылды. Окусаңыздар жакшы билесиздер. Ал макалада кабарчы кыз Даркүл Кемеловага Нурбек аттуу жигит өзүнүн досунун сөзүн минтип баштайт. Бул жакында эле 1996-жылы болгон окуя. Досум өзү күбө болгон экен. Коңшу өлкөдө соода кылып жүргөн кез экен. Квартира издеп жүрүп, акыры табат. Квартиранын ээси 70-80деги картаң жалгыз бой кемпир экен. Бир бөлмөсүндө жашап калат. Андан башка дагы бир кыз жашачу. Дагы бир бөлмөсүндө. Коро жайы кенен чоң эле үй экен. Огородунда чоң ит байланып турчу. Ошентип жакшынакай эле жашап атышат. Нурбек досунун андан аркы окуяларын айтып берген. Мисалы ошол квартиранын кыз заматта жоголуп кеткен. А кийин окуянын негизги өзөгү ушунда, урматтуу окурман. Андан кийинки ага чейинки Нурбектин досунун квартиранттын көргөндөрү, башынан өткөргөндөрү, акыры квартиранын ээси киши жегич кемпир болуп чыкканы, киши жегич кемпирдин акыркы тарыхы сиздин назарыңызда. Квартира азабы. Эркин адегенде коңшу өлкөдөн Бишкекке баштык ташып иштечү. Ташыганы ошол. Аяктын акчасы биздин сомго караганда арзан эле. Ошондуктан биздин базарга сомго сатып ийген баштыктары тигилердин акчасына айыр баштаганда тыйынга эле айланып калчу. Жолго тамак ашына чыгаргандан кийин да 2 эсе пайда таап алчу. Ага чейин ойлору көп эле. Ата-энеси айылда өлбө жаным өлбө менен эптеп оокат кылышат. Ини карындаштары бар. А өзү болсо армиядан келгени колоктоп калды. Эч жерде жумуш жок. Жүрө бербей үйлөнүш да керек эле. Ансыз минтип жүрө берсе кээ бирөөлөрчүлөп же үйдө жок, же чүйдө жок болуп кетчүдөй. Себеби балдар менен кошулуп базарга чыгып көрдү. Көбүрөөк таап калса да, аз тапса да чөнтөгүндө эч нерсе калбай калчу. Балдардын шарданынан чыга албай айласыз кыздарга жөнөчү. Киного кирмей, ичкилик ичмей, айтор минтип жүрө бергендин түбү туңгуюк эле. Акыры Ош базарынын ооздорунда баштык саткандарга башка республикалардан алып келишерин билип калды. Армиядан келатканда армияда чогуу болгон жигит 2-3 күн бир шаарда коноктогон эле. Эмнегедир ошол эсине түштү. 1-2 күн чогуу базарга чыгып жүргөн балдарга кошулбай койду. Оюнда баягы биртке акчасын коротпой ошол коңшу республиканын шаарына барса, анан ал жактан баягы армияда чогуу болгон баласын тапса, ал жардам берип баштыктардан алып берип турса, бир жумада жок дегенде 2-3 жолдон автобус менен эле каттап турса, ата канат ошентип бат эле акча чогултуп алса, үйлөнүп, жер алып, кадимки үй бүлөлүү эркектердей жашаса болот да. Ушундай ойлор менен жалгыз иштөөнү максат кылып алды. Антпесе 2-3 кошулду дегиче эле кайра баягы болорун билип турган. Айткандай, бир күнү таң атпай автовокзалга барды да автобуска отуруп жөнөп кетти. Чөнтөгүндө өзү барчу коңшу республиканын акчасы. Ою ишка шаарына бир ишенсе, бир ишенбейт. Өзү көрүп калган тааныш шаарга жетер менен эле дүңүнөн баштык саткандарды таап алса болобу. Эсептеп көрсө өз ойлогондон да арзан экен. Сатып алды да жөнөп берди. Жүк жеңил. Баягы армияда чогуу болгон баланы издеп көргүсү келди. Кудай уруп адресин эстей албай туруп калса болобу. Бишкектен оңой эле элестетип аткан. Автобуска отурат да бат эле таап алат. Баленин тапканыбы. Каршы терши каттаган автобустун кайсынысына олтуруп, кайсы дарек менен бараарына башы жетпей койду. Бирдемесине жазып алгандай болгон. Ал кайдан сакталмак? А бул сапар таптакыр унутуп калыптыр. Унутпайт беле. Ошол бала экөө винодон уруп алышкан болчу ал кезде. Ошол да таасир берип кеткен окшойт. Акыры колун шилтеди да кайта автовокзалга келип, Бишкекке кетип калды. Чындыгында иши жүрүшүп кетти. Бат-бат каттап, тез эле бир топ акча топтоп алды. Бирок тилекке каршы кимдир бирөөлөр баштык тигилчү материал алып келип, Бишкектен эле баштык тигип, баягы өзү өткөрүп жүргөндөргө өткөрүп жатканы белгилүү болуп калды. Акыркы жолкусун араң өткөрдү да баягы Көңгөн шаарына келди. Аяктады эле кыргыздар отурчу базарда. Алар чалык жокпу? Соода кылса болот да ошол эле шаарда. Ойлогонундай эле бул жерден да базарга өтүп алды. Жаман түшпөйт. Акча чогултса болчудай. Бир гана жаман жери жатагы кыйнап жатты. Адеген күндөрү күндө төлөөчү үйлөргө жатып жүрдү. Мындай жашоо болбосо белгилүү эле. Базардан кеч калдың дегиче эле кечөөкү түнөгөн үй кымбат айтып калат. Же башкаларды алып койгон болот. Айтор азапка батып кетти. Анан квартира издей баштады. Канча жолу тапты.
2-3 ай жашабай чыгып кетчү болду. Себеби барган жери жалгыз бой немеге итханадай бөлмө өрүп койчу. Анан кирген чыккан азап. Эрте кетсе ойготот экенсиң деп урушат, кеч келсе тынчыбызды аласың дейт. Иши кылып квартирадан да жол болбой койду. Айласы кетип калган. Бир күнү дагы кеч келип тынчыбызды алганың аз келгенсеп, түндүн бир маалына чейин магнитофон коесуң, телевизор көрөсүң. Кой, башка жактан тап деген кожоюн менен аялынын куугунунан улам базарын жыйыштырууга аргасыз болду. Көчөдөн көчө кыдырып издеп кирди. Оюнда баягы армияда чогуу болгон баласы. Аны таба алсам дегенде эки көзү төрт. Кайдан? Квартира табылды. 2 күн жөө кыдырып суй жыгылды. Бүгүн дагы кыдырып жөнөдү. Бүгүн табылбай калса эмне болоруна көз жетпейт. Анча-мынча чогултуп алган төшөнчүсүн, телевизор, магнитофон, кийим-кечектерин таңып, баягы чыгып кеткен квартирага калтырган. Өзү күндө төлөөчү квартираларга жатып жүрөт. Ар кайсы кишиден сурап, ар кайсы үйдү такылдатыштан да зарканып калды. Кичинекей кууш көчөдө келаткан. Бир үйдүн эшигин какты дегиче бале, көрүнгөн үйдөн иттер үрүп чыгат, чуручу эле түшүп калат. Азыр антип чуут жүргөндү каалаган жок. Андан көрө бирөөлөр чыга калса сурагысы келет. Аңгыча бийик тосулган короодон үйү араң көрүнгөн, бийик, көк менен сырдалган дарбазанын кичинекей эшиги ачылып калды. Үмүт кыйын эмеспи? Кызыга карап чукулдады. Иштен колунда топ ачкычы бар, каштары терилеп, бетине упа шыбанып, аябай боенгон, кычырай кийинген 50-лөрдөгидей аял чыкты. Ал чыгып атып, эки жакты карап алды да Эркинге көзү чалдыга түштү. Көп көңүл бурбаган немедей дарбазасын бекитип кирди. 4 жеринен 4 ачкыч менен бекитип, көчөнү көздөй баса берди. Маңдайында өзүн тиктеп турган Эркинди көрүп, токтоло калды. Бир сыйра башынан бутуна чейин көз жүгүртүп алды. Жаш жигит, эмне турасың? Сага эмне керек? Деди. Эркинге жага бербей калды. Бул аялдын өзү биринчи сураганы. Бирөөлөр менен оңой тил табыша алчу касиети бар эле. Ийле салам айта минтте. Саламатсызбы же? Кечирип коюңузчу мени. Квартира таппай жүрдүм эле. Сиздин чыгып келатканыңызды көрүп, сүйүнүп кетпедимби? Антпесем көрүнгөндөн сурай бериш оңтойсуз экен, ошо. Сиздердикинен квартира берилбейт беле? Же башкалар берерин билерсиз? Мага бир эле бөлмө ылайыктуу эле. Өзүм жалгыз турат элем. Тигил аял Эркинди дагы бир саамга тиктеп турду да сурап кирди. Кайда иштейсиң? Базардамын, соода кылам. Эмне үчүн жалгызсың? Үйлөнө элекмин. Үйлөнгөнгө акча чогултсам, анан үйлөнөт элем. Ага чейин бирөө менен чогуу тургум келбейт. Эмне үчүн? Жалгыз болсом акча жакшы чогулат да. Ичпейсиңби? Ичпей калганыма көп болду. Тамекини болсо оозума алып көргөн эмесмин. Кыздарга барып же үйүңө эриштип келбейсиңби? Жок, айттым го. Акча чогултуп туруп гана үйлөнгүм келет. Акча болгондон кийин кыз табылат да. Ошон үчүн жөнү жок кыздарга урбайм дагы. Ээрчитип келбейм да. Сен аябай эле актанып атасың. Жөн эле жакшы көрүнөйүн деп атасың го. Антпей эле. Болгонун айтып атам эже. Жалгыз жүргөндү жакшы көргөн үчүн ушул шаарда квартира издеп жүрбөймүнбү? Кай жерликсиң? Бияктык эмессиң го дейм. Айылдан келдиң беле? Айылдыкмын. Билесизби, болгондо да кыргызстандыкмын. Кыргызстандык? Кайдан жүрөсүң биякта? Башкалардай эле соода кылып жүрөм. Ишениңиз эже. Тигил аялдын такып суроо берип жатканынан үмүт кылган Эркин ого өтөр жабышып алды. Эже, менин адресимди билгиңиз келсе, болгону айтып берем. Оңой эле билип аласыз. Буйрбасын калп айтсам. Шаардын эли негизинен квартиранттардын майда бачегин сурачу эмес. Бул аялдын сурап атканы чындап эле квартирасына кирип бараткандай болду. Заңгыраган короосу бар үй болсо, бай аял экени көрүнүп турат. Анан квартирант кылыш үчүн сурап атат да деген ой пайда болгон. Аял унчукпай туруп калды. Кайра Эркинге үңүлөп, дагы суроо берди. Сен отун суу алып дегендей жардам бере аласыңбы? Ой, эжеке, ошо да кетпе. Бош убактымда силерден жардамымды аябай калайын. Кана, ойлонуп көрөйүнчү. Менде го 2 бөлмө бар. Болгондо да жаңы эле бошоду. Мен жалаң эле кыздарды алчу элем. Анан сени квартирант кылсам, бир бөлмөгө квартирант чыгабы? Эжеке, кантип чыкпасын, чыгат. Балким студент болот, же мендей жалгыз жашагандар болушу мүмкүн. Чыгат эже, ишене бериңиз. Сен бала мага жагып калдың. Эгер квартирант болсоң, анда үйдө менин энем бар. Ошого жардамыңды аябайсың. Айтып коеюн. Аябайм эжеке. Болуптур. Кечинде саат 8-9-дарда келип көрчү. Мына бул кнопканы басасың. Мен болбойм. Бирок энем ачышы мүмкүн.
Эгер квартирант кылып ала турган болсок, элиме айтып коем. Ал өзү кирип алат. Баса атың ким? Эркин. Эркин деп атыңды айтышың керек. Макул. Төшөнчүлөрүңдү алып келе беремби? Жок, кечинде билинет дебедимби? Кокус албай калабыз. Алыңыздарчы же, суранам. Ай, көрөбүз дедим го. Бир бөлмөгө кире турган жалгыз бой кыз издешим керек. Кечкисин болсо сүйлөшпөдүкпү? Аял ошол бойдон жөнөп берди. Артында караган жок. Эркин ишенер ишенбесин билбей туруп калды. Эркин ал күнү кечке башка жактарды да издеп көрдү. Бирок дагы деле жолугулган жок. Эптеп кечкиртип, 8ден өтүп калган маалда күгүн болуп калган кезде баягы аялдыкына келди. Куш, караңгы көчө коркунучтуу болчу. Ар бир бурчтан бирөөлөр чыга калып жыга чапчудай эле. Бириси үмүт кылган боюнча дарбазага жетти. Кнопка турган жерди колу менен сыйпалап жүрүп тапты да басып калды. Коңгуроо иштегери билинип, ошол жердеги кичинекей кызыл жарык күйүп калды. Ажылдаган чоң иттин үнү да болду. Көчөнүн иттери да ажылдап, ызы чүчүп киришти. Бирок Эркинге коңгуроонун үнү угулган жок. Ого, укмушко, кокус мага киши келип, коңгуроо басса да мага угулбай, хозяйкага гана угулат экен го. Энем деди эле. Энеси кандай неме болду экен? Деги дүлөй, анан ажаам болбосо экен, деп ойлоп, кнопканы дагы басайын деп баратканда, короонун ичинен жарык күйөп, бирөөнүн келатканы билинди. Чыдамы кетип, Кудай жалгап көчүп кел деп калышса экен деп кооранып ийди. Аңгыча дарбазанын иш жагынан "Ким бул?" деген жанагы аялдын үнүнө окшош үн чыкты. Ошол аял экен деп ойлогон Эркин. "Мен эле же Эркинмин", деди. Дарбазанын кичине эшигинин иш жагынан кайра-кайра буралган ачкычтын үнү угулуп атып, бир маалда эшик ачылды. Короонун ички жарыгы кошо сыртка жарык берип, эшикти ачкан кемпир экени көрүндү. Сырт жакка баш багып, эки жакты карады да, Эркиндин жалгыз экенин көрүп, "Бөлмөнү көрүп чыгасыңбы?" деди. "Көрүп чыгайын эне", деген Эркин ичке кадам койду. Үй айткандай эле укмуш чоң экен. Коро жайда дайрадай кенен. Кирип баратканда оң жагында жанагы ит байланып турат. Уурттары салаңдаган, торпоктой чоң, жүнү жылтылдаган итти кемпир бирдеме айтып тыйды эле, ит комдонуп жатып калды. "Ой, килейген семизит экен. Муну кантип тойгузат я?" деп ойлоп алды. Андан ары таяк таянып бүкүрөйгөн, жоолукту көзүнө чейин салынган кемпирди ээрчип жөнөдү. Чоң үйдүн арт жагында эки терезе, эки эшиги бар кичине үйгө ээрчитип барды. Бирөөнүн эшигин ачып жарыгын күйгүздү. Кире бериши кичинекей, бут чечүүчү, жуунгучу бар бөлмө экен. Ары жагына өтүп, аягында күйгүздү эле бир кишилик диван, стол, шифоньер көрүндү. Терезе пардасы тартылып турат. Көзүнүн төбөсү менен караган кемпир: "Кана, жагабыз ага?" деди. "Жакты эне. Кызым сени менен сүйлөшкөн турбайбы? Келип жашай берсең болот. Болгону мага тынчтык керек. Тиги ооз жакка жолобойсуң. Корого кирдиң болду. Болбосо итти көрдүңбү? Эки чайнап бир чутат. Азыр бар да журкан төшөгүңдү алып кел. Көппү азбы?" "Аз эне, аз. Азыр эле такси кармап алып келе коем." "Баса, азыртан эскертип коеюн. Бул бөлмөгө жаңы кыз квартиранды алып келдик. Негизи шарт ушул. Аны менен баш ийкешип учурашсаң болот. Бирок сүйлөшүп турганыңды көрбөйүн. Анткени ал кызга ошондой убада бердик." "Эне, ал кыз менен сүйлөшсөм эле оозум жырылсын", деген Эркин шыпылдай басып жөнөдү эле, кемпир токтотуп калды. Таягы менен итти көрсөтүп койду. Ордунан туруп, жаланып жуктанып, бир ордунда тура албай чебеленген итине дагы бир сөз айтты эле, ал жаланган боюнча туруп калды. Эркин дарбазадан чыгып, шыпылдаган бойдон чоң көчөгө жетти да такси кармады. Ичинен кубанганын айтып, бат эле төшөнчүлөрүн сала калып, кайра тартты. Дарбазаны ачып, ити менен бир нерсени күбүрөнүп сүйлөшө түшкөндөй сезилди Эркинге. Анысына карайбы, оокаттарын ташып кийирип алды. Кудай урду. Эми эртең менен таң атпай кетишим керек да. Кемпирге айтышым керек. Мени чыгарып ийсин, же итин байлап койсун деген ой менен ооз жакты көздөй баса түшүп, караңгыда ит менен кемпирдин сүйлөшүп атканын байкай койду. Кемпирдин минтип күңгүрөнүп сүйлөгөнү кулагына шак этти. "Кой жаным, кой. Шашпа. Бүгүн эмес. Жаңы эле ойда тоюнбадыкпы? Эми бир топ кош элекейиңди жутуп сабыр кыл. Жаным менин." Эркиндин дени бою дүчүркөй түшүп, же артка кете албай, же алдыга баса албай буту тушалып калгансыды. Аңгыча өзүн карай калган дөбөттүн да, кемпирдин да көздөрү кыпкызыл болуп жанып тургансып көрүндү.
Адегенге алы келбей, тили буылып, денеси муздап баратты. Табышмактуу көрүнүштөр башталды. Бир саамга өзүн жогото түштү. «Ай, эмне турасың?» деген иттин ырылдагындай кемпирдин айбаттуу үнү мээсин көзү өткөнсүдө. Башы ылдый муздак суу куюп жибергенсеп, дени өлө түшкөнсүдө. Ошого удаа эле эткен иттин үнү да кулагына жаңыра түштү. Өлдүм деген бир гана сезим мээсине келе калды. Азыр бир нерсе болсо шарт бурулуп качканга даярданды. Аңгыча: «Эй бала, эй, эмне турасың?» деген кемпирдин үнү кайрадан угулду. Бул сапар жайыраак сүйлөдүбү, Айтор кемпирдин абалкысындай сүйлөгөнү сезилип, жеңилдей түшкөнсүдө. Кантип үшкүрүп ийгенин сезбей калды. «Мен тиги жөн эле» дегенге араңжырап, андан ары дагы улантып сүйлөй албай калды. Бир маалда короонун ичи жарк эте түштү. Кемпир светти күйгүздү окшойт. Көзүнө чейин салынган жолугунун алдынан жанагы кыпкызыл болгон көздү издеп ийди. Жок, көзүнө көрүнө турган эмес. Анын үстүнө бүкүр кемпирдин шиш мурду эле көрүнөт. Көзү тосулуу болсо, анан кантип мени карап сүйлөп атат. Бирок жана кыпкызыл болгон көздү даана эле көргөм. Кудай атобо, бул эмне деген табышмак эле? Деги аман каламбы деген ойлор мээсин аралап өткөнсүдө. Эми жакын келген кемпир дагы эле башын көтөрүп тик карабаган бойдон минтти. Жаш жигит, мен сенден сурап жатам, сага эмне болду? Тиги туалет таппай деген сөз оозуна келе калды. Шайтан алгырдыкы, мен сага туалетти көрсөтпөй калган турбаймынбы? Чөр, көрсөтөйүн. Кемпир бөжөңдөгөн бойдон алдыга басты. Денесине эми жан киргендей болгон Эркин дөбөттү кылчак карап алып, кемпирдин артынан басты. Мына, бул жак менен барасың деген кемпир өзү кирген кичине үйдү айлана басты. Андан ары жалгыз аяк жол бар экен, цементтелген. Кемпир туалетке чейин ээрчитип барды. Эң четте, бурчта экен. Бир жеринен жарыгын күйгүзгөндү да көргөздү. Анан колундагы таягы менен Эркиндин алаасын жаңсай өтүп минтти. Мына, көрдүңбү, кандай таза экенин. Балит болбой таза кое берип, таза отуруп жүр. Түшүндүңбү? Эне, түшүндүм. Түшүнсөң ошол. Могул катарда мончо бар. Тигилери складтар. Мончору жарыкта көргөзөм, болдубу? Бирок жөнү жок дарбазага барбады бетим беле. Ага түшүнбөй калгансыңбы? Түшүнгөм. Бирок сизден туалетти сурайын деп эле деген бойдон туруп калды Эркин. Балданда деген кемпир бөчөңдөй басып жөнөп берди. Артынан карап калган Эркин кемпир үйдүн бурчуна жетип, айлана берерде эстей калды. Баса эне, токтой туруңузчу деген бойдон жанына жетип барды. Мен унутуп бараткан турбаймынбы? Таң атпай саат 5-те кетишим керек да. Кантип чыгам? Базарга эрте барбаса. Ошол элеби? Ошол эле, кете албай кечигенби деп. Туптура 5-те кетериң чын болсо, мен өзүм чыгарып коем. Камсанабай жата бер, жаш жигит. Эркин кайра туалетти көздөй басып баратып, кемпирдин мүнөзүнө, сөздөрүнө таң калды. Бир караса жүрөгү таш, заардуу кемпир сыяктанат. Бир караса жаш жигит деп үнүн пас чыгарып, жароокер аялга окшой түшөт. Үнү кызын үнүнө окшош экен. Бирок көзү кандай болду экен деп кобуранган бойдон туалетке кирди. Ошентип Эркин таң атпай кетип, кеч келип иштеп жүрө берет. Бир күнү дем алышта үйдө калып, мончого түшүп чыгат. Кемпир Эркинди мончо жаккан үчүн аябай мактайт. Эркин ошол күнү кошуна квартирант кыз менен жүз көрүшүп учурашат. Мурун кемпир тыюу салып койгон үчүнбү, Айтор жалгыз жашаган квартирант кошуна кыз менен сүйлөшмөк түгүл, өңү башын көрө элек болчу да. Айтмакчы, ошол күнү баягы аялга кемпирдин кызына жолукту. Жолукканда да мындай болду. Эркин мончого кирип, аябай жуунуп, киринип чыккан. Мончонун ичинде жок эле дегенде 2 саат болду окшойт. Анан мончодон чыгып келатып, баягы зыңкыя баскан аялдын дарбаздан кирип келатканын көрдү. Учурашты. Ал аял кирип кетти. Анан бирткеден кийин үйүн айлана басып, терезеге барды. Оюнда кемпирди чакырып, мончо бошоду, түшөсүзбү деп айтмак. Терезеге жакындап, жанагы аялдын кийинип атканын байкап калды. Дырдай жылаңач аял ич кийимдерин, көйнөгүн кийгиче карап турду. Көйнөк кийгенден кийин бир убакта терезеден карап турган Эркинди көрө калды. Ай деп кыйкыра отура калды. Жылаңач турганда көргөнүн сезе калды окшойт. Эркин ошол замат терезени тыкылдатып калды.
Эже, энени чакырып коюңузчу. Мончо бошоду. Жана мончого түшөм деп аткан, деди кыйкыра сүйлөп. Аял баш ийгеп койду. Аялдын жылаңач денесин көргөнгө өзүнчө кулуңдаган эркин кайра басты. Үйүнө кирип акча тыйын алды да кемпирди күтүп турду. Бу кемпир эмне эле үйүнөн чыкпай калган, же кызы менен сүйлөшүп отурабы деп ойлоп койду. Аңгыча кемпир үйдөн чыкты. Мени чыгарып коюңузчу, базарга барып келейин. Биртке продукты, майда бачак алып келиш керек болуп калды, деди. Кемпир бөжөңдөп барып ачып берди. 2-3 сааттан кийин көтөрүнчө көтөрүп келген эркинди кемпир кийирип атып мактап кирди. Мынтип: "Сен эркин укмуш жигит турбайсыңбы? Азамат десе, мончону сонун жагыптырсың. Кетим эле кетпеген киримдин баары кетти. Тиги кыз да артымды жышып берип жыргатпадыбы? Ылайым бактылуу, эл керегине жараган азамат бол." Эркин ит менен дос болду. Эркин кемпирдин мактоосуна эрдемси жаңы эле баса бергенде кандайдыр бир күчтүү кол баштыгын жулуп алды. Шарт карай берип үрөйү уча түштү. Анткени жана жөн эле турган ит эркиндин баштыгын чапшый жулуп алып, тытмалап чачып кириптир. Кемпир жакшы эле урушуп тыймакчы болду эле, ага ырылдап койду. Кемпир эмне кылаарын билбей туруп калды. Ит баштыкты үзүп чулкуп, ичиндеги колбаса, майларды заматта жалмап койду. Тамак ашка кошуп турганга деп 1 килограммдан ашык эт сатып алган эле. Аны да 2 чайнап, 1 жутуп койгонсуду. Жебей турган майда бачектер чачылган бойдон калып, ит жаланып жуктанып, дагы үмүт эткендей карап калды. Үйдүн жанындагы дүкөндөн 2 нан сатып алып, баштыгына батпай колтугуна кысып алган. Ошону карап атканын билип турду. Азыр качса да басагалары белгилүү болчу. Дене бою калчылдап баратты. Эптеп кутулуш керек эле. Бирок Кудай жалгап ит капкандын ордуна эмнегедир кулагын жапыра эркелегенсиде. Кыңшылай, боортоктоп жылып, бир колу менен эркелей эркиндин бутун сылагансыды. Эркин колтугундагы нандын бирин алып, тегин сындырды да тигиндейрээк алыг сыргытып койду. Ит ошол жакка кетсе качуу оюнда эле. А ит эркиндин бутуна башын сөйкөп алды да акырын ордунан тура нанды көздөй басты. Итке эркиндин ичи жылый түштү. Аңгыча кемпир таягы менен итке тап бере урушуп кирди. Ит шарт кайрыла кемпирге кол салчудай ырылдай калды. Өлүм көзгө элестеп. Эркин майда бачегин шашпай жыйнап алды да үй жакка басты. Чыгып калдыңбы? Айтпайт белең. Сени тойгузар маал келип калган окшойт. Мен да этсирип кеттим, болуптур. Сени бүгүн түнү тойгузам, деген кемпирдин итке шыбырай сүйлөгөн үнү кулагына шактый түштү. Дене бою муздай, калчылдап чыкты. Буту тышалып, жер көчүп бараткансыды. Кудайыр, бу кемпирдин ит менен сүйлөшкөн эмне деген сөзү? Итин андасан деле тойгузган немеби? Түнү тойгузам деген эмнеси? Этсирип дейт да. Түшүнүктүү. Итине кез деле берет экен да анда. Ошол эт берчи маал болуп калганын айтты го. Бүгүн түнү эмне эт берет болду экен? Деген ойлорго өзүн алаксыта үй жакка басты эркин. Үйгө кирип, тамак жасаганга киришкени менен көңүлү аларды болуп туруп алды. Иттин мамилесине таң калды. Эгер колумда эт болбосо өлмөк окшойм. Шүмшүк ит мени 2 чайнап, 1 жутмакта. Этке алаксып калып мага тийбей калды окшойт. Кызык десең, эт бергениме ыраазы болуп, башын бутума сөйкөгүлөгөн эмнеси? Ошо эт берип койгонум үчүн эле жагып калдым го, Анан дагы мага болушуп тыям деген кемпирге эмне үчүн ырылады? Аны деле баса калып жара тарткандан кайтчудай эмес. Кудум аялын тыйган эркектей десең, көрсө этсирип калган тура. Мага тийишпей калат болду экен. Андасанда базардан эт ала келип кемпирге көрсөтпөй берип коюп турушум керек окшойт. Ит менен дос болуп алсам коркпой калам да, деген ойлор башын мыжып жатты. Бирисе тамакка алып келаткан этти тарттырып ийгенине өкүнүп калды. Кыз жоголду. Эркин жумуртка менен бир аз рошки кууруду. Күн эрте болгондуктанбы, же квартирант кошуна кыз менен эрмектешкиси келди. Жана кемпирдин кызы айтпады беле, квартирант кыз менен тааныштыңбы деп. Менин таанышканым буларга эмне зыяны тиймегиле. Тиги кыз деле жалгыз зеригип отургандыр. Чакырайын деген ой менен сыртка чыкты. Коро жымжырт. Басып баратып дарбаза жакты карады. Ит да көрүнбөйт кемпир эмес. Этке тойгон неме уясына кирип жатып алганго деп ойлоп койду. Жакшы байкаса оор чынжыры бош. Жерде жатканын байкамак. Аны эле салбады. Акырын басып,
Кемпир аңдып турбасын дегендей кылчактап алды да эшиги ачык экен, кыздын бөлмөсүнө кирип барды. Ич кийимчен дивандын үстүндө жаткан экен. Айдып кыйкырып эле отура калды. Эркинди суроолу тиктеп калды. Чүш деген Эркин сөмөйүн мурдуна такай шыбырай сүйлөдү. Чоң кыз кечирип койчу. Квартиранын кыз менен сүйлөшкөнүңдү көрбөйүн деп. Кемпир катуу табыштады эле. Сиздин үйгө кирип келатканымды көрбөсүн деп жашынып кирип келбедимби? Болобу сиз менен таанышып эрмектешип дегендей. Хозяйка да мага табыштаган. Квартирант бала менен сүйлөшпө да таанышпа деп. Деген Эркин таң кала түштү. Байкасаңызчы, көрүп калып экөөбүздү тең жанагы төөдөй дөбөтүнө талатып салбасын деп тамашалай сүйлөгөн кыз өйдө турду. Столуна чай даярдамак болду окшойт. Чоң кызы бар болбоңуз. Андан көрө меникине кирип чыгыңыз. Мен эркекский чай даярдап койгом. Чай ичип кобурашып дегендей, биздин сүйлөшкөнүбүз кемпирге эмне зыян алып келмегиле дейм да, деди Эркин. Нанос тийиңиз. Рахмат, кирип чыгасызбы? Мен кыргыз жигиттери ушундай жалгыз жүргөндү жакшы көрөт го, тымпыйып кирсиятта деп ойлоп атпаймынбы? Чакырып калыпсыз, кирейин деп күлүп койду тие кыз. Мен тескерисинче сиздин кайсы улуттан экениңизди биле албай атпаймынбы? Көрсө, Эркин үйүнө баргандан кийин 4-5 мүнөттөн кийин тиги кыз кирип барды. Мен дагы сизчилеп жашынып туруп кирдим. Деги көрбөсө экен, көрүп калып шылтоолоп туруп кууп чыкпасын я, деди күлүп. Канчага чейин коркуп жүрмөк элек, деп койду Эркин эрдемсип. Эркек мүнөз кылып атып айтканы менен чын эле баса биздин жолугушуубузду эмнеге тыйды экен деп ойлоп койду. Стол четине отуруп тамак ашка киришти. Тамагыңыз жакшы болуптур, деп мактап койду кыз. Атыңыз ким? Меники Эркин. Жами. Атыңыз табышмактуу го. Мен го кыргызмын. Минтип оокат кылыш үчүн келип соода кылып жүрөм. Сиз азиатпы дейм, окшобойсуз. Улутум кызыктырып атабы? Жок, эми билгим келип атат да. Мен деле иш боюнча келгем. Сиз дагы базардасызбы? Жок, жеке ишканага киргем. Кийим тигебиз. Аз эле болдубу келгениңизге? 1 жылдай болду квартирадан квартирага чыгып, анан ушуга туш болбодумбу? Экөөбүздүн тагдырыбыз бир турбайбы? Эмне үчүн жалгыз чыктың? Деп Эркин эми сизден сенге өттү. Жөн эле, өзүм жалгыз турганды жакшы көрөм. Кудай жалгап жалгыз турчу кыздардан керек деп издеп жүрүптүр хозяйканын кызы. Кабылып калбадымбы? Карасаң экөөбүздүн так ушул жерге туш келип калганыбызды. Мен да жакшы көрөм жалгыз жашаганды. Эркин суроо үстүнө суроо жаадырып, Жамида сурап, ал дагы ачык кыз экен. Экөө баарын унутуп калгансы да, кантип кеч кирип кеткенин билбей калышты. Жаминин айтканына караганда ата-энесине таарынып баса бериптир. Ошол үчүн эч ким менен сүйлөшкүсү, сыр чечишкиси келбейт экен. Бирок Эркинге сыр ачып койгонуна Жами өзү да таң калды. Чиркин, эркектик напси кыйын го. Өзүн кармайын деген менен ачык, тамаша көй, татынагыз көөдөнүн кытыгылап, улам Жамиге жакындап баратты. Бир убакта кантип жанына отуруп, колунан кыса кармап, бир колун Жаминин мойнуна арта салганын өзү да сезбей калды. Ошондо гана Жами Эркиндин кучактаган колун мындай алып коюп, өзү оолактады. Эркин, бир чети менден 2 жаш кичүү экенсиң. Экинчиден, көрүшө калып өбүшө калмай деген болбош керек, капа болбо. Жок, болбосоң мен таарынып калам. Болуптур Жами. Чын эле бир көрү эле сени таарынтпай калайын. Андан көрө жок дегенде чай ичкенде божурашып отурганыбыз жакшы эмеспи? Деген Эркин бирисе дүргүгөн бою сууганга көңүлү чөгө ордунан турду. Ошол кезде эшик тыкылдап калды. Кирип кетерге тешик да жок эле. Жами чыйпылыктап ийди. Аргасыз Эркин, кириңиз ачык эле, дегиче эшик ачты. Караңгы түндө ого өтер ырайы суук көрүнгөн кемпир көрүндү. Келиңиз, деп ийди Эркин карбаластай. Кемпирдин өңү боп-боз болуп, ачуусу келип турганын байкады. Ошентсе да сыры билгизбей, мойнун созуп, ичте тура калган Жамиге кайрылды. Мен сени издеп жүрсө, биякта белең, болуптур. Анан келем, отура бер. Шарт бурулган кемпир адатынча бөжөңдөй басып жөнөп кетти. Андан соң сарсана боло түшкөн Жами чыгып кетти. Эртеси базардан келген Эркин Жаминин бөлмөсү тыптынч болуп жок экенин билди. Жатар жаткыча жарыгы күйгөн жок. Эртеси дагы карап атып, келбей калганын сезе, туалет жактан кезигип калган кемпирден минтип сурады. Жанагы жаңы квартирант кыз көрүнбөйт го, кеткенби? Кемпир бир саамга Эркинди тиктеп турду да, айтканды укпайсың, жолобо сүйлөшпө дегем. Таарынтып салгансыңбы? Кечээкү сени менен отурган түндүн эртеси эле кетем деди да кетип калды, деп бурк этип басып кетти. Байкуш кыздын убалына мен калдым го.
Бошумшук кемпир кубалабайды да, иштеген ишинин адресин да сурапмын. Жакшы эле кыз өңнөндү эле, деп кейиштүү ойлорго берилген эркин ал түнү уктай албай чыкты. Көр оокат калмакпы, көнгөн адаты менен эрте кетип, кеч келип кыз эсинен чыгып кетти. Жаңы квартирант табылбай жаттыбы, айтор бир жумадан ашык эч ким келген жок. Эркин базардан келгенде зериккенден короого чыгат. Эки убактын ортосуна темир орнотуп турник кылып алган. Ага бир сааттай тартылып чимирилип ойнойт. Кээде ит жетер жетпестей жерге чейин барып, ит менен сүйлөшүп турат. Ит дагы Эркинди көргөндө кыңшылап, жаланып, жуктанып эркелечү болду. Бир-эки жолу башынан сылады эле, секирип эркелеп, атүгүл саламдашкан немедей колун сунуп атты. Достугу сууп калбас үчүн дагы бир күнү бир килден ашык эт ала келип, кемпирге көрсөтпөй берди эле, укмушун кургур чайнабай эле оп тартып сугунуп койду. Бир жумадан ашык убакыт өтүп кетти. Бир эркек пайда болуп жоголду. Бир күнү кемнигедир эти шыйрыгып, дене бою от жалын болуп, састмолоп калганынан үйгө жөнөдү эркен. Товарын сатып отура албаганынан, анын үстүнө товарын көтөрүп алууга шайы келбегендиктен жүк сактоочу жайга тапшырып койгон. Үйгө жетип жыгылганга эки көзү төрт болгон неме ылдамдай басып келатты. Аңгыча үйгө жакындай бергенде баягы кемпирдин кызы өзүнөн улуу бир эркекти узатып чыкты. Эркек кызуу экен. Тигил аял Эркинди көрө калды. Ал деле кызуу окшойт. Өзүн зордоп кармай, эркекти акырын түртүп койду. Эткел бетинен май тамган кызыл жүздүү киши экен. Аялды түшүнө калды окшойт. Эркинди бир карап алып жолго түштү. Күйөөсүбү же деген ой менен Эркин баса берди. Тиги аял Эркинди кеч кетиктеп калды. Эркин унчукпай өтө албады. Саламатсызбы? Деди акырын. Саламат дегенге араң жараган аял артта калды. Эркин дарбаздан кире берип, маңдайында жаланып турган итти көрүп чочуп кетти. Азыр секире турган болсо, Эркин кайра качса да үлгүртпөй басмак. Бир саамга дендара болуп, иттин көзүнөн көзүн албай тиктеп калды. Ырылдап, Эркинди капкандын ордуна торпоктой дөбөт кулагын жапыра, койругун шыйпаңдатып эркелей Эркинге чукулдады. Иттин каппасын түшүнгөн Эркин чөнтөгүн сыйпалап калды. Эч нерсе жок эле, өкүнө түштү. Өзүн колго ала, салам дос. Кап, сага эч нерсе алып келбей калган турбаймбы? Кечиресиң дос, деп эркелеген иттин төбөсүнө сылады. Өтүп кетиш үчүн өзү да акырын жыла баштады. Эркин акырын баскан сайын ит дагы кошо басып баратты. Эркин: "Досум таарынбай, жок дебедимби? Бирдемен болсо эле сенден аямак белем", деп кобурап дагы баса бергенде капысынан ырылдаган ит Эркиндин бутун колу менен орой, бир бутун оорутпай тиштей калды. Эркиндин дене бою дүркүрөй түштү. Көзүнө кызыл ала болуп, бутун дөбөттүн оозунан ала албай, ырылдаган ит кычырата чайнап аткан элестеп, өлдүм деген ой башына келе түштү. Жок, ит Эркинди жылдырбай, же бутун кычыратып тиштеп салбай туруп калды. Эркин дагы алдагысы келди. "Досумсуң деп атам го сени. Бүгүн эч нерсем жок болуп калды. Бирок эртең сөзсүз бирдеме алып келем. Соодам жакшы болуп калса, эт алып келип берем", деп кобурай итти жонунан сылады. Ошону түшүнгөнсөп, Эркиндин бутун кое берип, "Калп айтпайсыңбы" дегендей арс этип үрүп койду. "Чын айтам", деп алды Эркин дагы. Дагы аста басып, узап баратып, артына кылчайса, темтеңдеген аял кирип, дарбазаны араң жаап бекитип атыптыр. Кайра бурулуп үйдү көздөй баса бергенде, ит жини келгенсип арсылдап кирди. Ал түгүл тигил аялды колу менен чаап жибергендей болду эле, аял теңселе түшүп, дубалга жөнөнө калды. Анан итке карап күлө сүйлөдү мынтип: "Эй, сен эмне? Кызганып атасыңбы? Кой андайыңды. Баары бир сага жетпейт. Мен аны жакындатканымды билесиңби? Ал деген, аны көрдүңбү? Тим эле семиз экен. Ал экөөбүздү көпкө чейин этсиретпейт." Аял ошентип кобураганда, ошондой десең дегенсип, ит башын бура, уясын көздөй басты, жаланып жуктанып. Аял Эркинди байкаган жок. Үйүнө темтеңдей басып кирип кетти. Эркин аялдын итке сүйлөгөн сөзүнө таң калды. Үйгө кирип баратып: "Деги эле булар укмуш-ай. Өздөрүнүн жанын укмуш багышат. Түгүл тиги итти да этсиретпей турушат тура. Кайран аял. Тиги кишини ойнош кылып алган окшойт. Күркүл неме экен. Далай акчасын соротко. Тиги эркекке эмне? Бул аялдан аямак беле. Этин эттей, майын майдай, кийимин кийимдей алып берет да. Анын акчасын убайын бул аял кары кемпир ит үчө көрөт эмеспи? Ошон үчүн жаңы квартирант алганга шашылбай жүрөт да", деп кобуранып алды.
Ошондон баштап Эркин састым болуп 3 күн базарга чыккан жок. 3 күн тең коңгуроо шыңгыраган сайын аңдып, баягы эркектин келип атканын көрдү. Бул күндөрү күндүз кемпирди көрө албай койду. Кечке жуук мас аял мас эркекти узатканын көрөт. Ал түгүл кечинде да кемпир көрүнгөн жок. Укмуш аял экен. Энесин башка жактагы үйүнө кетирип ийип, кенен чонон жыргап жата береткен да, деп ойлоп койду. Кемпир улуксат берди. Эркин кайрадан базарга чыгып соода кыла баштаган. Бая күнкү ооруп калгандан бери 3-4 күн болгон. Эркин кечинде барганда дарбазаны ала күү болгон аял ашчу болду. Баса, баягы убада бергендей, Эркин бир күнү жарым килдей эт алып барып берди эле, бир эле сугунган иттим эле Эркиндин мойнуна асылып, бет башынан жалап чуктап ийди. Ошондон бери Эркинди көргөндө колун карап турат. Эркин жок эле дегенде 1-2 булочка алып келип берет. Аны көргөн ала күү болгон аял итин мойнундан кучактап, жагынан өп, "Эркинчик азамат жигит, муну менен дос боло бер. Башка бирөө болсо тыюу салмак элем" деген. Ошондон ламбы Эркин минткен. Эже, эне кайда кеткен? Көрүнбөй калчу болду да. Эртең менен мен жумушка кетип баратканда эле дарбазаны ачып берет. Ошол бойдон аял эмнегедир мукактана түшкөн. Эркинди түз карай албай, булдуруктаган бойдон "Энеңби, энең жүрөттө өлүп талбай этпейли" деген да басып кеткен. Эркин ошол бойдон ал жөнүндө кеп кылбай калган. Бүгүн түшкө жуук бир кафеге түштөнүп алыш үчүн барган. Тамактанып алып келатып, алды жагынан хозяйка аялды кемпирдин кызын көрө калды. Адегенде жетип барып учурашайын деп ойлоду да, кайра эмне кылар экен дегендей артынан аңды басты. Аңгыча аял кырка соода кылып аткандардын бирине барып, акырын сүйлөшкөндөй болду. Бир эркек аялды соода кылып отурган иш жагына чакырып кирди. Баштыгынан эркектин кайыш курткасын алып чыгып, соодагерге көрсөтүп жатып, эки жакты карап койду. Эркин көрүнүп калбаш үчүн жашына калды. Аңгыча аял берген куртканы кийип аткан кишини карап атып, Эркиндин көзү алая түштү. Ал кийип аткан кайыш куртка баягы семиз кишиники экенин жазбай тааныды. Тиги киши деле толук экен, бирок баары бир эле куртка чоң келип калды. Тиги киши баш чайкап, куртканы кайра чечип берди. Аял баштыгынан эми баягы семиз кишинин өтүгүн алып чыкты. Эркин биротоло чалкасынан түшүп кала жаздады. Кудай уур, бул эмне деген аял эле? Тиги семизди тоноп алган го, жылаңач кууп чыкканбы? Деп күбүрөнө дагы аңдып турду. Тиги соодагер эркекке өтүк чак келип калды окшойт. Аял менен соодалашып атты. Бир убакта акча санап берди. Акчаны шып чөнтөгүнө салган аял куртканы баштыгына тыкшыра салып, андан ары жөнөдү. Аял узап кеткенде Эркин тиги соодагер эркекке жетип барды. Эңкейе калып шыбырай сурады. Жанагы аял кайыш куртка сатып жүрөбү? Эмне үчүн сатып жүрүптүр? Тиги киши Эркинди чочулай карап турду да, "Билбейм. Бирөө залогко таштап коюп качып кетти деди го. Иши кылса арзан берип жүрөт" деди. Эркин аялдын артынан чуркады, бирок жер жуткансып аялды таппай калды. Ошондон кийин кайрадан баягыдай кемпир гана бар болуп, анын кызын көрбөй калды. Эркин баягы семизди тоноп жолго салган. Же тетирисинче тиги семиз бул аялдан акча алган дагы кийимин таштап коюп баса берген деген ойлорго бериле жыйынтык чыгарып койду. Эркин ажал келгенин сезип, баягы бойдон квартирант таппай аттыбы, айтор квартирант келбей аткан. Бир түнү катуу уктап аткан. Эшик тыкылдаганынан ойгонуп кетти. Эшикти ача салса, ооз жакта кемпир дөбөтү менен туруптур. Эмнегедир дөбөт ырылдап, кыжынып атканын көрдү. Көзү кыпкызыл болуп күйүп кеткендей. Эркинди эмеле баса калчудай болуп турат. Атүгүл жолук астынан караган кемпирдин көзү да аңтарылып, кызыл көк болуп турат. Дене бою калчылдаган сыйт. Эки ини менен араң дем алат. Аңгыча дөбөт ар рете кемпирди чапчып алды. Кемпир тамтаңдап келип, Эркинге жөлөнө калды. Эркиндин дене бою дүркүрөй түштү. Торпоктой дөбөт асылса, эки чайнап бир жутмак. Кайра оңдолуп, түзөлүп турган кемпир жанагыдай эле көзүнүн төбөсү менен карап, Эркинге минтти. "Эркин, мен айла таппай атам. Сен жардам бербесең болбой калды. Бир квартирант кыз тап, жалгыз бой болсун. Антпесе, кана таба аласыңбы?" "Энеке, аракет кылайын. Сдаю квартиру деп кагазга жазайын. Ар кайсы жерге чаптап коем. Четинен тандап кирип аласыз да. Мен сизди издеп аткан экен деп ойлогом.
Болбосо баягымдан бери эле жардам бермек экенмин. Ошент. Бирок тезирээк, деди кемпир. Эмнегедир Эркиндин жанынан кетпей кылчактап калды. Итин бир карайт, Эркинди бир карайт. Эркин да иттен коркконунан эшикти жаба калганга даярданып турат. Бу сапар ит жоошугансып калды. Улам жаланып, кулагын жапырып, Эркинди карайт. Жанагы жырткыч абалы жоголуп кеткенси да, бир убакта колун Эркинге сунуп атканса да, Эркин да өз эркине ээ болбогондой итке колун сунду. Ошол кезде кемпирдин ачууну угулду. О, акмак, менин жанымды койбойт. Анан келип алып жалдырап турат. Эмне турасың кана? Кемпирдин үнүнө уда жанагындай ырылдаган үн чыгарган дөбөт адамга окшоп, бир колу менен кемпирди чапчып ыргытканса да, кемпир тоголонуп түштү. Колундагы таягы тетигинден ары ыргыды. Коркуп кеткен Эркин кемпирди тургузганга жардамдашты. Бирок кемпир оңой туруп кетти. Эркин итте жакынсып калган. Азыр караса жанагыдай дөбөт эркелей Эркинди жыттагылады. Ошондо гана Эркиндин эсине түшө калды окшойт. Үйгө кирип барып, холодильниктен эт алып чыкты да итке берди. Ит аны бир сугунуп оозуна салды да ырахаттана чайнап атты. Кемпир эмнегедир итке таарынгандай кагынып силкинип алды да кобуранып басып кетти. Ит оозундагы этти бир топко чейин чайнап атып жутту да дагы сурагансып кыңшылай Эркиндин бооруна секирип эркелеп, атүгүл бет башынан жалап жуктап жиберди. Эркин иттин башынан сылай үн катты. Эртең дагы алып келем, азыр башка жок калбадыбы? Ит Эркиндин сөзүнө түшүнгөнсүп, артына шашпай бурулуп басып кетти. Эркин бир саамга туруп калды да эмне кылар экен дегенсип акмалай басты. Те арыта караңгыда кемпир күтүп турган экен. Ит жанына басып барды. Баарынан да сен жанымды койбас болдуң го. Эми жаның жаялдыбы? А менчи? Мен деле сенден кем этсиреген жокмун. Мен сенден башканы күтпөдүм беле. Тиги бала сенин башыңды айлантып алган го. Бирок ал бала да жакшы бала экен. Келбеттүү, акыл эстүү. Ага жамандыкты киши ыраа көрөбү? Деп кобуранып атканын укту. Эч нерсеге түшүнбөсө да Эркиндин бүткөн бою дүркүрөп, таманынан башына чейин буздап чыкты. Корккону экенин, же эмнеге мындай болуп чыкканына өзү түшүнбөдү. Кемпир шылдыратып чынжыры менен итти байлап атканын байкады. Тынч жат, бүгүн үйгө жатпайсың. Бөөдө квартирантын көзүнчө мени шылдың кылдың, деген кемпирдин сөзүн уккан Эркин байкуш кемпир алжып бараткан экен. Итти ошотуп салып, анысы аз киргенсе башка деп коет да. Анан кайрага таарынган эмнеси? Кураган кемпир. Эртеңден баштап мен дагы квартирант издешейинчи. Чын эле квартиранттын гана акчасы менен жашайт да. Жыргатып деле пенсияларын ким билсин. Анан кантип итин тойгузмак эле. Дагы жалгыз бой үчүн эптеп оокат кылып жүрөт да. Жалгыз жашаган үчүн итин караан тутуп, ити менен сүйлөшөт да. Деген ойлорго бериле түштү. Эмне болсо ошо болсунчу, кое салайын. Дегендей кайра үйүнө кирип, жатууга камырды.